Рахмат, Милан Исақбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Каныбек Абдасович, мына азыр эле биздин коллегалар айтып кетти сиз жөнүндө. Мына сиз ошол университеттерге инвестиция тартуу боюнча, жаңы прогрессивдүү идеялар киргизүү боюнча эң алдыда келип атасыз. Мына сизди Кыргызстандагы эң прогрессивдүү жетекчилер катары бир катары билебиз. Мен ойлойм, билим берүү тармагына да ушундай чоң салым кошот деген чоң үмүтүбүз бар. Мен биринчи суроом Алтынай Сейитбековна. Акыркы жолу өкмөттүн отурумунда премьер-министр айтты да, 10-11 класстарга биз балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек депчи. Өтө туура нерсе айтты. Ушу биз 1 жылдан бери парламентте айткан сөз жетиптир деп сүйүнүп атабыз. Бул качан өтөт ушул нерсе, ишке ашат? Азыр саламатсыздарбы? Азыр 3 багыт боюнча бир мындай жаңы иштер болот деп ойлойм. Бул биринчиси жанагы баалоо системасы. Балким жанагы 1, 2, 3 класстагы балдарга жанагы бааларды койбой, башка механизмдерди карап чыгып. Экинчиси бул жанагы окуу планын оптимизациясы. Үчүнчү жанагы академиялык эркиндик деп коет. Бул болсо тандоо. Аны болсо даже может быть 10-11 месяц ошол 7 класстан кийин мындай киргизелик деп. Азыр эми жаңы стратегия даярдалып атат 30-жылга чейин. Ошол жерде каралат ал эмелер. Мен ойлоп атам, эми жаңы министр келип акылдашып, качан биз ошого даярдап алабыз, пилоттук режимде балким баштайбыз, бирок ал башталат. Бул өтө маанилүү да, анткени бизде балдарыбыз кесип тандоодо артта калып кетип атат да, көңүл бурбайбыз. Эгер эртерээк ошо тандоону киргизсек 7 класстан, ата-эне менен чогуу отуруп, өзүнүн келечектеги кесибине бара турган университетине карап сабак тандамакта. Азыр айткандай керексиз, азыркы убакта физика, химиядагы формулаларды жаттатыштын кереги жок да, заман башка болуп атат. Ушуну тездетсеңер жакшы болот. Экинчи суроо. Мына эң чоң проблема бизде мектеп болуп атат. Университеттер мына азыр Каныбек Абдасовичке окшогон ректорлор алдыга жылдырып, эл аралык деңгээлге жетип калды. Мектептерде проблема чоң. Эң чоң чечүүчү жолу бул эми дүйнөдө анык бул өткөн ушудан ваучер системасы болуп атат. Бул бала башына финансирование. Эгер ошол системаны киргизип алсак, ар бир директор, мектеп директору бала үчүн күрөшөт да. Ошо оюңуздар кандай? Мен жооп берип коеюнбу? Бизде өкмөттүн токтому бар. Мен азыр жаңылбасам 12-13 кабыл алган жана сиз айтып аткан механизм. Бул болсо бюджеттик каржылоонун стандарты. Ар бир балага 11 миңден 16 миңге чейин каралганда башына. Ошол система бүгүнкү күнү киргизилсе, бүгүн ошол жанагы мындай финансылык жетишпегендик мамлекет боюнча бир 3,5-4 миллиардты түзүп атат. Бишкек шаары боюнча 303 миллион, анан бүт мамлекет боюнча. Ошол система каралган. Премьер-министр менен дагы сүйлөшүп, ал киши бизге ошол тапшырма берди. Ошонун механизмдерин карап, ошого алып келүү. Бирок токтом бар. Ар бир балага начальный мектептерде 11 миңден жогору и бүтүрүүчү класстарда бир 16 миңге чейин. Ошондо ар бир мектеп директору дагы мына финансылык автономия алат да, өзү башкарат, өзү жанагы бюджетине ылайыктуу керектүү нерселерди карайт. Бул токтомчу бирок качан ишке ашат? Буну ишке ашырбайлы, бир шаарды пилоттук кылып киргизбейсиздерби? Ошо Бишкек шаарында мен азыр 4 мектеп бар экен, пилот катары иштеп атат. Чечиш керек, бул азыр как приоритет катары. Ошондо жана фонддор дагы жоюлат. Алтынай Өрбековна, мына ошодо жеке менчик мектептер дагы көбөйөт эле да, анткени бул жерде кызмат көрсөтүүгө акча төлөнөт да. Мектептин курулушу да чечилет, контейнер маселелери баары чечилмек да. Бул Грузияда ушул маселе менен чечишкенден кийин мектепте билим берүү деңгээли 3-4 тепкич көтөрүлгөн да, сапатычы. Ушуга катуураак киришпейсиздерби? Приоритет бул маселе. Эми ооба приоритет, бирок ишке ашырыш керек да буну. Биз ойлоп атабыз, эми 20-жылы жана жаңы механизм, ошол механизмдерди колдонуп, как пилот катары балким Бишкек шаарынан баштайбыз. Рахмат. Дагы бир маселе, биз мына мугалимдердин айлыгы көбөйүп атат, буйруса көбөйсүн, бирок бул чек болбош керек, дагы көбөйтүшкө аракет кылыш керек. Анан экинчи нерсе, биз мугалимдерге жеңил түрдө ипотека берүү жолун да караш керек. Анткени акыркы убакта баарыбыз эле мугалимдерди сындап, алардын мындай аброюн түшүрүп атабыз да, биз баардык коомчулук колдоп, анын сый урматын көтөрсөк мугалимдердин. 10 секунд. Мына ошондо биз балдарга сапаттуу билим берүүнү талап кыла алабыз. Биринчи мугалимдерге колдоо көрсөтпөйлү, моралдык жактан айлыгын, ипотекалык бир жеңил үйлөрдү берүүгө шарт түзүп берели, ушуга көңүл бурсаңыздар.